2010 жылы андан мурун Конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилгени жөнүндө урматтуу тегерек столдун катышуучулары кыскача маалымат берип койсун. Атайын жумушчу топ түзүлүп, төрагасы ким экени бүткүл Кыргызстанга жарыяланат эле. Атайын редакциялык топ түзүлүп, ага юристтер, филологдор кирип, ал жарыяланат эле. Бүгүн ким жазып атканын биз билбейбиз. Талкуу бир жерде болгон жок. Биз карапайым депутаттар жөнөкөй закон киргизгенде Кыргызстанды кыдырып, каршыларды да кызыктар тараптарды анда тарап жыйнап, жыйналыш өткөрүп, жыйынтыгын алып келет элек. Бир жерде жогорку кеңештин депутаттары, демилгечилер, бир жерде жолугуш өткөрүп, тегерек стол өткөргөн жок. Окумуштуулар менен, тажрыйбасы бар мамлекеттик коомдук ишмерлер менен, кызыктар тарап деп граждандык коом менен, массалык маалымат каражаттары менен бир жерде өткөргөн жок. Бүгүн президенттин аппараты талкуунун жыйынтыгы менен деп жаңа вариант алып келип отурат. Момбеков, Шыкмаматов, Сабиров бул жөнүндө билбейт. Эч ким билбейт. Булар менен эч ким эсептешкен жок. Бул шапалак менен бетке чапкандай азыр абалга буларды коюшту. Атамбаев Чолпон Атада пресс-конференция бергенде ООНдон Обама, Эрдогандан баштап, Назарбаевтан баштап, Чубагажы менен Бекназаровга чейин бир 20 адамды капа кылып тийишти. Андан мен ойлодум эле, барын капа кылгандан Атамбаевтан өткөн рекорд менен жок го депчи. Бүгүн көрүп атам бар экен. Бул Фарид Ниязов. Келди, барыңар тупойсуңар деди. Барыңар жалганчысыңар деди. Кебетеңерди күзгүдөн карагыла деди. Анан кантип компромисс, кантип граждандык коомдун элдин позициясын мындай сыйлоо жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Мен Фарид Ниязовтан депутаттарга болгон мамилесин кандай экенин да билгим келет эле. Мен ойлойм, алар жөнүндө болгон мамиле дагы мына ушул айтылган баадан өтө айырмаланбаган болуш керек. Урматтуу тегерек столдун катышуучулары, Атамбаев өзүнүн бул проектиси менен Кыргызстандын түзүлүшүн кардиналды өзгөртөмүн деп ойлоду. Биринчи статьяга баалуулуктар деген 30га жакын түшүнүктөрдү киргизди. Янын түбүнө ушул баалуулуктарды коргоо үчүн адам укугу чектелсе болот деп безусловно чектегенге мүмкүндүк берди. Манастын 69 варианты бар. Бирөөсүндө аны Кутузов менен дос кылыптыр. Наполеонго каршы чаап барган депчи. Эгер бул поправка кирсе, биз тоталитардык идеологизация болгон өлкөгө бармакпыз. Мындай кийин андай сүйлө деп туруп, законго токусак, любой адамды камамакпыз. Граждандуулугун алмакпыз. Өлкөдөн кууп чыгармакпыз. Биз таптакыр мындай чоң жолду тандап алдык. Мына Фарид Ниязов ушул жерден келип айтат, жок. Муну дейт, мурунку парламенттин бир депутаты сунуш кылганынан жаза койдук элек дейт. Бир депутат сунуш кылганга ээрчип кеткен президент деп президентти шылдыңдап атпайбы? Кыргызстанды сактап калам. Кокуй мурункулар оонго сатып жибериптир. Мен жаңы улутчул, патриоттук идеология киргизем деп бүт маңызын жыйнап келип биринчи статья койду эле го. Бүгүн андан келгенден баш тартып отурат. Анткени бул өзү айткандай тупой сунуш болчу. Өтпөй турган сунуш болчу. Кыргызстанды 30-жылга алып бара турган сунуш болчу. Бүгүн ошон жөн эле мынакей айтып отурат. Бул балким чын эле Динара Ашураханова айткандай фантиктер. Көргөзүп баарын кызартып туруп, анан кийин мынакей алып койдук. Негизги сыяктуу башка дегендей. Мен көрдүм, бир топ жерлерин өзгөртүп атат. Кеп өзгөрткөндө эмес. Кеп биздин ниетибизде, кеп биздин маңызыбызда. Конституцияда кемчилдик бар. Ал кемчилдикти 6 фракция сүйлөшүп алып, жөн эле айланып өтсө болот. Ушул конституцияны сындаган Осмоновго айттым эле, Курманбек Осмоновго. Сындайт эле, сындайт. Туура сиздин бел жериңизде капкара кал бар экен. Ортосунда кыл өсүп турат. Мага жакпайт. Пластикалык операция кылсаңыз болот.
Кылбасаңыз да болот. Анткени функцияны тело аткарып атат да. Конституция деле жагат кээ бир жерлердин, жакпайт. А бирок функциясын аткарып атат да. Анан эң негизгиси кыргыз тилинде жана орус тилинде дал келбестиктер бар эле деп айтып атасыздар. Мен ушул кайсыл жер экен деп бир айдан бери издейм, бир дал келбегендикти көргөзүп, ошону оңдош жөнүндө сунушту эч ким айта элек да. Эми урматтуу депутаттар, сот реформасы боюнча. Сот реформасы жүрбөй калды, конституция күнөөлүү дейт. Конституция эмес, биринчи кезекте президент жана анын аппараты күнөөлүү. Батыкаевди оорулуу деп чыгарып жиберген судьяны жогорку сот кызматтан алынсын. Экинчи мамлекеттик ишке жолотпосун деген чечим кабыл алды. Жогорку кеңеш, Атамекен фракциясы эмес. Ал азыр чоңоюп эл аралык сот, райондор аралык сотко судья болуп дайындалды. Биздин фракция туура эмес. Урматтуу президент, койбоңуз десе коюп салды. Мен бир мисал келтирип, сот реформасына болгон жеке адамдардын таасирин, алардын мамилесин айткым келет. Ошто шаардын бир судьясынын 18 иши жогорку соту тарабынан жокко чыгарылган. 18 тең наркоторговецтерди түрмөдөн мыйзамсыз чыгарып жибергендиги жөнүндө. Ошол судьяны коомчулук каршы болгондугуна карабастан, сотторду тандап алуу кеңеши бир жолу өткөрбөй койгондугуна карабастан Атамбаев көгөрүп, өчөшкөндөй болуп кайра дайындап койду го. Мен мындай мисалдардан жүздөгөн келтирем. Президенттин аппаратынын сот иштерин аралашып, сотту системасын кыйратып аткандыгы жөнүндө ондогон мисал келтирем. Анан муга конституциянын кандай чечеси бар? Абир менен жашаганга, принцип менен жашаганга конституция тоскоол болбойт. И киргизген сунушуңуздар күлкү келерлик эч нерсени чечпейт. Сот системасы боюнча. Бирок, урматтуу тегерек столдун катышуучулары, президент бул мыйзамды кокусунан эле киргизип койгон жок. Чын эле көптөн бери даярдалды. Мына менин колумда президент атайын юристтерден турган эксперттик топ түзгөн. Президенттин аппаратынын алдында Сапар Исаков деген кызматкердин алдында ушул иштешкен. Апрель, май, июнда. Мен азыр сиздерге таратып берем, мондай сунуш киргизген. Ошонун 3 жеринде айтып атат. Мен окуп берип коеюн. 3 жеринде. 3 жеринде мындай деп айтып атат. Наличие в стране конституционного судопроизводства и Конституционной палаты отрицательно влияет на стабильность и политической правовой системы. Судебный конституционный контроль вреден для политической правовой системы государства. Деген сунушту эксперттер берип атат да, аты жөнүн айтпайсыңар. Именно ошолордун жетегинде президент бышпаган сунуштарды киргизип жатат. Мен дагы кайталайм. Урматтуу тегерек столдун катышуучулары, бүгүн сунуш кылынган депутаттар кол коюп сунуш кылган вариант өтсө, бул контрреволюциялык аракет. Биз 10-жылга кайра барабыз. Бүгүн сунуш кылынган. Анан эми кээ бир өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп атат. Мен оюмча мына биринчи эң негизги идеядан идеологизированный мамлекет кургандан кайтыптыр. Анан 19 май күнү биз ушул конституцияны талкуулаганбыз. Атамбаев түнкү саат 12-ге чейин олтуруп, премьер-министрдин полномочияларын көрүп өкмөттү. Болду, жакшы экен. Силерге ишендим деп кетип калган. Калганыбыз таң атканча олтуруп, талкуулап, өзгөрүүлөр жазылгандан кийин ар бир бетине кол коюлган. Кимдер бар эле? Ар бир. Атамбаев жок эле, ал уктаган үйүнө кетип калган саат 12-де. Анан мынакей кол коюлган, кийин берем. Анан эч мындай Токтайым айткандай, тиги эч ким подмена, тиги бу деген түшүнүк жок. Эми Токтайым жөнүндө айтып койбосом болбойт. Слово Кыргызстана менен вечерний Бишкек, вечерний Бишкекти президенттин аппаратынын гезити деп билсеңер болот. Токтайымды кайра гезиттен интервью алып чыгарып атат. Эмне үрүп чыгарга итиңер калбай калдыбы? Коргогон идеяңарды башка адам жокпу? Мен бир анекдотту айтып берем сөзсүз. Илгери 43 жылы Жумгалда бир буту чолок, көзү сокур, бүкүр чал бар экен. Ага военкоматтан повестка келиптир. Анан повестканы алып кемпирин айтып турган жери дейт. Мага күнү түшкөнүнө караганда стакемдин абалы чатага окшойт. Стакем деген Сталин. Барбасам болбойт кемпир деген экен.
Тоқтайымға күніңер түссе Фарид, абалыңар абдан чатақ екен. Рахмат.